Arıstanbek atabızdı, geçe zamandım bolgon zalkarı. Kırgız eldin içinden algılımdım bolgon zalkarı. Өткөн замандын залкар акыны келечекти туура тагдан айтып кеткен легендарлуу инсан мыктылардын мыктысы атыккан Арыстанбек Буйлаш уулу учурунда куугунтук алынып таланты бааланбай кеткен эле. Бирок жылдар өтүп ага олий акын деп эл өз баасын бере баштады. Дал ушул чыган инсандын урпактары бүгүн да арабызда бар. Алардын бири жаш төкмөлөрдүн алдыңкы сабында турган Асылбек Маратов. Айтыштарга катышып каламыз, Арыстанбек Буйлаш уулунун кыбырасы деп чыгарат мени. Анан чыккандан кийин кээде бир туруп уялам, бир туруп сыймыктанам да. Сыймыктанган себебим эми ушунча 5 миллион кыргыз, 6 миллион кыргыздын ичинде акын болуп калыш. Акындардын ичинен да ушу Арыстанбектин урпагы болуп калган бир сыймык бар. Урпагы болуп, Асылбек Марат уулу азыр айтыштарда, айрыкча соңку жылкы айтышта өзүн мыкты акын катары көрсөтө алды. Ал менин шакиртим, дайыма ээрчитип жүргөн шакиртим десем болот. Анан ошол эле учурда мен бир сүйүнгөнүм ушул акындын баягы илимде айтылгандай генетикалык кайталанышы. Арыстанбек атабыздын батасы бар экен. Менден бирден тукум жүрө берет, колдо болбойт, зарда болбойт. Анан 4-чү баламдан укум-тукумум көбөйөт. Ошондо менин Арыстанбек деген атым чыгат деген батасы бар. Ошо батасы как раз ушу мага тийип, анан менден ушул Асылбек ушу комуз черти ырырдап жүрөт. Арыстанбек Буйлаш уулуна кызыккан инсандар мамлекет эгемендүүлүк алгандан кийин гана изилдей баштаган. Учурда акын тууралуу билгендер саналуу. Ал эми мыктынын мыктысын изилдеп чыккандар арабыздан өтүп кеткен экен. Советтер Союз мезгилинде окуу программасына киргизилбегендиктен Арыстанбек уулунун чыгармалары өткөзүлгөн эмес. Кийинчерээк мен филология факультетин бүтүрдүм. Филология факультетинде гана заман акындары деп гана берилген. Ал эми мунун биздин өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан кийин гана ошол менин атам Найманбаев Мукаш ушул Арыстанбектин ырларын чогултууну өзү 2 гана сап ырдан баштаптыр. Учурунда Арыстанбек Буйлаш уулу куугунтук алынып, ал жөнүндө маалымат тараткандар сүргүнгө айдалып кеткен. Мындай окуядан улам акынды жакшы таанып билгендер чочулап, уккан көргөнүн ачыкка чыгарган эмес. Ал эми азыр Арыстанбектин урпактары ал жөнүндө кененирээк билүүгө кызыктар. Ынтымак коому Арыстанбек Буйлаш уулунун эстелигин жасатып, Бишкекке койдурган тат муну даңазалайбыз дагы. Эми бул кишинин ырлары жанакы эле койдун, эчкинин 12 мүчөсүн жилигин бир ошол нускалап айтканы. Ар бир суу боюнча нускалап айткан ырлар, башкача ырлар бар экен. Кудай кааласа ушунда жыйнап туруп, жаңы китепке сунуш кылып берели деген ойдобуз. Арыстанбек Буйлаш уулунун Нарын жергесинде жашаган урпактары маданият жана тарых жылында акын жөнүндө көбүрөөк изилденип, ал тууралуу жаңылануулар тарыхтан орун алса дешет. Өз кезегинде урпактары Арыстанбекти изилдөөчүлөргө колдоо көрсөтөөрүн билдиришти. Азыр ушу маданият тарых жылына карата изилдөөчүлөр бар, тарыхчылар бар. Арыстанбектин өмүр баянында кайра карап чыгып, кай жерде болгон, балалыгы кандай өткөн ошондойлорун изилдеп чыгыш ушул келик окумуштуулардын, тарыхчылардын милдети. Анан бизге окшогон укумдары, турпактары дагы кийлигишип, ошол изилдейли деп атабыз, жардам берели деп атабыз. Өткөн замандын мыктысы келечекти көрөйлү, аны сүрөттөп айтып кеткен Арыстанбек Буйлаш уулун жаш муундарга айтып жеткирүү боюнча мамлекеттик деңгээлде иштер жүрүп келген. Жана мындан ары да улана бермекчи. Келечекте анын урпактары тасма тартууну пландап жатат.